Салматсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай балдар? Маанайыңар жакшы болсо анда келгиле бири-бирибизге карап жылмайып алабыз. Балдар, менин маанайым аябай жакшы. Себеби мен күнүгө силер менен бир жолу баарлашканга жетишем. Мына ушул күн сыяктуу силерге күндө нур чачып турган мен үчүн кандай гана бакыт. Эмесе бүгүн дагы баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын балдар. Өзүңөргө белгилүү аралыкта окутуу сабагыбыз кайрадан башталды. 20-апрель. Биринчи сабагыбыз математика сабагы экен. Өтүлгөндү бышыктап алабыз балдар эмесе. Өткөн сабакта биз аттуу сандар жана алар менен болгон амалдар деген чоң теманы өткөнбүз. Эмесе ошол теманы эске салуу үчүн төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Биринчи сурообуз: аттуу сандар деп эмнелерди айтабыз балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Аттуу сандар деп биз кандай сандарды айтабыз? Ооба. Маселелерде сан кандайдыр бир чоңдуктарды, бааны, аралыкты, узундукту жана убакытты чагылдырып берет. Мисалы, 90 сом, 5 килограмм, 2 саат, 14 километр деп белгиленген. Ушул сыяктуу сандар аттуу сандар деп аталат экен балдар. Ал эми экинчи сурообуз: аттуу сандар менен эмнелерди аткарсак болот? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Биз аттуу сандар менен эмнелерди аткардык? Чындыгында ар кандай амалдарды аткардык. Үчүнчү сурообуз: майдалоо жана ирилетүү деп эмнени айтабыз? Балдар, чоңдуктун бир ченинен андан кичинесине өтүү бул майдалоо деп аталат. Ал эми кичине ченбирдиктен чоңуна өтүү бул ирилетүү деп аталат экен балдар. Эстедиңерби? Андан кийин 4-чү сурообуз: аттуу сандарды майдалаганда жана ирилеткенде кайсы сандарга көбөйтүп бөлөбүз? Ойлонобуз балдар. Биз кайсы сандарга көбөйтүп жана кайсы сандарга бөлөт экенбиз? Аттуу сандарды майдалоодо 10го, 100гө, 1000ге ылайыгына карата көбөйтүп алат экенбиз. Ал эми ирилетүүдө болсо ошол эле сандар 10го, 100гө, 1000ге ылайыгына карата бөлүп алат экенбиз. Биз мына ушул амалдарды аткарганбыз балдар. Эстедиңерби? Эсиңерге салдыңарбы? Азаматсыңар. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз эң чоң теманы өтүткөнбүз. 2 орундуу санды көбөйтүү темасын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты санды 2 орундуу санга көбөйтүүнүн жолдорун билесиңер. Көбөйтүүчүлөрдү мамыча түрүндө жазып, көбөйтүү амалын бирдиктен баштап көбөйтөөрүн билип, өз алдынча иштөө көнүмдөрүңөр калыптанат. Берилген мисал маселелерди өз алдынча таза, туура аткаруу менен тактыкка, тыкандыкка тарбияланасыңар балдар. Сабакты баштаар алдында акылга гимнастика жасап алсак, бул жерде бизге 37.037 саны берилиптир. Ушул санын 1-ден 9га чейинки каалаган санга көбөйткүлө. Алынган жыйынтыкты 3кө көбөйтүп көргүлө дейт. Жыйынтыгында эмнени байкадыңар? Карап көрөбүз. Мында балдар, 37.037-ни эң алгач 1ге көбөйтүп көрөлү. Кайра эле 37.037 деген сан келип чыкты. Эми муну биз 3кө көбөйтөбүз. Жыйынтыгында 111.111 деген сан келип чыкты. Ал эми ушул эле санды 2ге көбөйткөндө 74.074 деген сан келип чыкты. Муну биз 3кө көбөйткөндө 222.222 деген сандар келип чыкты. Карагыла. Балдар, таң калдыңарбы? Жыйынтыгына көңүл бөлүп көргүлөчү. Эмесе калган 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарын өзүңөр көбөйтүп, андан чыккан жыйынтыкты 3кө көбөйтүп көргүлө. Ал эми жыйынтыгын байкагыла. Балдар, биз негизи эле көбөйтүү амалын аткарууда эң алгач эмнени билишибиз керек экен? Туура айтасыңар. Жадыбалды жатка билишибиз керек.
Эгерде силер жадыбалды жатка билсеңер, эч качан көбөйтүү амалын аткарууда кыйналбайсыңар. Эрежени карайбыз балдар. Санды 2 орундуу санга көбөйтүш үчүн ошол санды 2 орундуу сандын ондуктарына жана бирдиктерине айрым-айрым көбөйтүп, көбөйтүндүлөрдү кошуп коюу керек. Адатта көбөйтүүчүлөр мамыча түрүндө жазылып, көбөйтүү амалы бирдиктерден башталып аткарылат балдар. Эмесе 926 мисалда туюнтмаларды байкап көрөбүз. Бул жерде 143 санын 21 көбөйткүлө дейт. Биз бул жерде мамыча түрүндө жазып алдык. Эң алгач эрежеде айткандай бирдик менен көбөйтөбүз. Бул 1 бирдик саны. 1ди 3кө көбөйткөнүбүздө 3 келип түшөт. 1ди 4кө көбөйткөндө 4, 1ди 1ге көбөйткөнүбүздө 1 болот экен балдар. Бул биринчи толук эмес көбөйтүндү деп аталат экен. Ал эми бул 2 ондук. Эми ондук менен көбөйтөбүз. 2-ни 3кө көбөйткөндө 6. 6 кайсыл жерге жазылды балдар? Байкап көрөбүз. Биз ондук менен көбөйткөндүктөн 6 деген сан ондуктун астына келип түштү. Ал эми бирдиктин асты бош бойдон калды. Мына ушуну унутпайбыз. 2-ни 4кө көбөйткөндө 8 болду. 2-ни 1ге көбөйткөнүбүздө 2 болду балдар. Бул экинчи толук эмес көбөйтүндү деп аталат экен. Эми биз биринчи толук эмес көбөйтүндү менен экинчи толук эмес көбөйтүндүнүн жыйынтыгын табабыз. Мында биз кошуп алабыз. 3 өзү келип түшөт. 6га 4тү кошконубузда 10, 0 түшүп 1 көңүлдө. 8ге 1ди кошсок 9 көңүлдөгү менен 10. Бул жерге 0 түшүп, дагы 1 көңүлдө болот. Ал эми 2 көңүлдөгү менен 3 болуп, биринчи толук эмес көбөйтүндү менен экинчи толук эмес көбөйтүндүнүн суммасы 3003 келип чыкты балдар. Көрдүңөрбү? Мына ушул эреженин негизинде кийинки мисалдарды аткара аласыңар деген үмүттөмүн. Кийинки мисалыбыз. Мамыча түрүндө жазып, көбөйтүндүлөрдү тап. Жанагы мен көрсөткөн эреженин негизинде берилген мисалдарды аткарабыз. Бул жерде маселе берилиптир балдар. Маселеде мындай дептир. Блокнот 1 сом 65 тыйын. Ал эми калем сап 1 сом 45 тыйын. Бул жерде 12 блокнот. 1 сом 65 тыйындан канча болот? Ал эми 1 сом 45 тыйындан калем саптын 10тасы канча болот? Мына ушул маселени иштейбиз балдар. Кийинки мисалыбыз 930 мисал. Бул дагы мамыча түрүндө жазып, көбөйтүндүлөрдү тапкыла. Балдар, сөзсүз түрдө биз эрежени туура аткара алсак, чыгарган мисалдарыбыз туура чыгат деп ойлоймун. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти балдар. Үйгө тапшырма 931 мисал. Мында берилген теңдемелерди чыгарып, тууралыгын текшересиңер. Балдар, мен берген тапшырмаларды силер үйдөн чыкпай, так туура аткарасыңар деп ишенип кетемин. Саламатта калгыла балдар.